Расмий маалыматка караганда Кыргызстандагы ар бир 4-чү аял зомбулукка кабылып келет. Аркасы тили бүтүн жери жок. Элге чейин тебе берген да. В последние дни в течение одной недели 2 женщины погибли в результате семейного насилия. Мүрзөгө апарып сөзүмдү алдырып, мүрзөдөн коркутуп мени. В Кыргызстане мужчина прямо на улице избил и задушил жену. Эс учум жоготкончо саап салган күндөр болду. Биз билебиз да, аялдар, эркектер үчүнчү боксный мешок. Кааласаң кел уруп кетесиң, кааласаң кел теуп кетесиң, жана мешок тургандай ордунда биз тура беребиз. Кызганыч эле болуп жүрдү. Буга чейин отуруп больницага да Бишкекте 1 айдан ашык жаткан күнүм болду. Анда да катуу сотрясение алгам. Мен 3 жашымда атам каза болуп калган. Атам каза болуп калганда баягы апам кеткен экен да апасынын үйүнө. Ошол боюнча баягы атам таанымалуу болгон экен да, киши болгонун. Атам өзү раматолог айтышкен да, апамачы синтип төрөп ал мен баары өлүп калам депчи. Анан апам экөөнү эле төрөп ажырашып кеткен. Атам апама айтышкен да, сен коркуп калат балдар депчи. Биз баягы 3 жашка чыкканда атам таанымалуу болгон үчүн коркуп калат, кете бер депчикен да. Кетип кал, мен баары өлөм депчи. Өзүнө өзү ишенчкен да атам. Атам үйлөнгөнгө мүмкүн эмес экен эле да. Анан ошентип баягы атам өлө электе эле апам кетирип коет экен да. Кетирип коюп анан апам кеткенден кийин атам өтүп кетет экен. Ошол боюнча баягы бир туугандын күйү да жаман го. Жанагынтип апам менен каташпай коюшту да. 10 класс болгондо анан атам туугандары ага чейин мурун мындай катташчумуз. Анан биз базарда иштешет, алар оптум таркатышат, анан оптумда иштейбиз, сага эмести алып берели, эми өлгөндөн калганысың деп ошентишти. Анан макул деп бардым. 1 жыл иштедим, кайра келе бердим. Анан 2 жыл иштегенде кайнежем дагы ал оптумщик болгон да. Анан ал экөө анан сүйлөшүптүр. Анан мен өмүрүмдө атам өлгөн күнү кайсы, туулган күнү кайсы билбечимин да. Анан бир күнү эле эжем айтып калды, сен атаң өлгөн күнү 14 февраль болчу. Ошол күнү өзүбүз болсо оптум күрүч сатабыз. Айтты, сен базарга барып күрүч алып кел деди. Атаң өлгөн күнү деди. Анан деп эле келдим базарга келип, анан өзүбүз күрүч сатсак, эмнеге мени күрүчкө жөнөтүп дедим да. Анан келсем күйөөм тосуп алды. Ошо күйөөм экен, азыркы күйөөм. Анан сен күрүчкө келдиңби деди. Анан дедим. Анан келип эле ошентип алып качып кетти. Мен көрсөм мындай сүйлөшүлгөн нерсе экен да. Анан мен турмушка чыкпайм дедим. Барсам уже жүгүм барган экен. Апама бир күндө кат келет го Бишкекке. Мен барып отурсам апама чалды, өзүң каалап турмушка чыгып атат экенсиң, бактылуу бол деп эле өчүрүп койду. Мен сени мындай маалда турмушка берет элем дебеди да. Анан өчүрүп койду. Анан бир тууганым бар да, бир тууганым да барып алып, сен өзүң эрге тием деп болбопсуң го деп эле ушинтип калды. Ошол бойлуу калып кеттим да. 1,5 жылдай үйдө отурдум. Ал убакта биз квартирада жашачук. Бишкекте турчубуз. Мен күйөөгө тийгенде күйөөмдүн эч нерсеси жок эле да. Ошентип үй алабыз деп жүрдүк. Өзүмдүн мамам жардам берем деп жүрдү. Үй алгыла. Может, үй жок, эчтекеси жок болгонго да эркек мындай башкача болуп атабы деп жардам берем деп. Анан ушу балыкчыга андан кийин ошо боюмда бар болуп калды. Балам меники эмес деп жүрдү. Атасына кызганды, кайнесине, өзүнүн бир очкаларына кызганып салып жүрдү. Мен күйөөгө тийгенде деле элдин азыр сонун пышный той кылып тийип атпайбы. Мен андай дагы күйөөгө тийген эмес. Мен чынын айтсам жолдошума бекер эле баргам да. Эч кандай ата энем астына кайын журт жагыман да барган эмес. Мындай эле мамам кайненем каза болуп калыптыр да, мен ошо аларга жакын. Папамдын астына барып колун сураган. Мамам каза болуп калган, мамамдын ашын бергенден кийин анан эме кылабыз, ата той кылып алабыз, уруксат бериңиз, никебизди кыйып алып жашай берели десек, папам макул болуп коет. Ошентип эле үйүнө барып эле
жашап кеткем эч кандай. Анан жашагандан 1 жылдан кийин эле 1 жылга жетпей эле көрсөтө баштады аны зомбулукту. Бишкекте жумуш иштечүмүн. Анда 17 жашымда келдим Бишкекке. Чогуу жумуш иштечик, ал кафеде иштечүмүн, ал жерде кафеде иштеп бармен болчу. Андан кийин танышып калдык, ошентип эле баш кошуп мындай той эле кылдык да, үйдөгү эле, свадьба жок эле. Анан ошо анын ата энеси жок. Жетим бала болчу. Анан ошону жашап эле калдык. Нике окуп эле, заказ жок болчу. Нике окуп эле жашаттык. Жашап калып анан кызымды төрөдүм. Анан кийин ичип калды, ичип баштап акча таппай калды, иштебейт, иштеген акчасын аракка кетирет, досторун чакырып барак ичип ушундай кылат да. Күйөөм базарга кетип атсак эмне деди. Мага самса ала кел деди. Анан мен барып пачка эле алып алайын, эми жаңы келин болгондон кийин деп пачка носки алып келдим. Анан келсем кайненем болуп барыбыз келдик. Мага 400 сомго пальто алып берген. 2010 турмушка чыккам. Уялып анан келсем күйөөм айтты, сенин акчаң иштетирдим деди. Анан самсакана деди. Анан апам ушул жакта самсакана бар деди. Десем анан тура калып ууруп салды. Канжалап салды мени. Анан эмнеге ууруп атат бул? Анан кетем дедим. Кетем деп. 3 күн болгон. Келин болгону 3 күн болгон. Сен келип атчалган көрсө кайненем айтыптыр, самса жебей байланып жесин деп өзү пачка носки алып ал дептир. Ошол болду. Анан кийин кайнатам айтты, кой кала бер кызым деп. Анан баягы 3 күндүк келин өзүмчө уялдым да, 3 күн жашабай барып кетип калыптыр депчи. Кухняда болуп аткан бул учурда. Анан нар жактан тамак кылган ложканы алып мени чабайын дегенде ылдыйраак болдум, ал өтүп кетти да. Анан бир убакта бычак алды. Мен сени өлтүрөм деди. Коркконуман унчукпай турдум маңдайында. Ошол убакта өзүнүн колун кескиледи, 2 жагын. Анан мени көздөй бычакты сайганда мен мындай ылдый болгондо могу жеримде ошо чач кесилип, тамга тийип, тамга сайылды да. Ошо менен артыма келип саяйын деп айтты, өлтүрөм сени деп. Любовник таап кетким келип калган турбайбы деди. Анан ошо өзүнүн колун бинт менен уруйм деп спальняга кирип кеткен. Ошол момент бир аз жатып турайынчы деп комнатага кирип баратканда колу менен бир сокту, удары менен көзгө тийди. Эс учумду жоготуп кулап калган экен ошол моментте. Балам келип тургузуп, анан балам ошол тайнесине чалып, милиция чакырылган экен да. Зордук зомбулук эмне үчүн күчөп атат биринчиден? Бул мамлекет тарабынан ал боюнча анча иш-чара көрүлбөй эле. Чынын айтыш керек. Бизде мыйзамда жазылып турат, жана так көрсөтүлүп турат. А жерде зордук зомбулукка кабылган аял затынын арыздарын сөзсүз түрдө ошол жерде атайын үйрөтүлгөн аял киши болобу, эркек киши болобу специалист отуруш керек. Бирок биздин жөнөкөй тергөөчүлөр баягы бул дагы кадр маселеси жетишпегендигине байланыштуу жана да окуу жайларда ошол эле тергөөчүлөрдүн мындайча айтканда чала окугандыгы, мыйзамдарды анча билбестиги процедуралык, ошолордун баары баягы зомбулуктун күчөшүнө алып келишет. Көбүн эсен үй бүлөлүк зордук зомбулукта кайрылган адамдар аял заты. Анын арасында эркек кишилер да бар кайрылган. Аял затынан да зордук зомбулук көргөндөр бар. Муну да баса айта белгилей кетиш керек. Ошол боюнча кайрылганда тергөөчүлөр шылдың менен кабыл алышат. Мен көп эле бардым ээрчитип жабырлануучуларды. Анан элдешип аласыз эртең, антесиз мынтесиз деп баягы аял затын айнытып, арыздарын албай койгон учурлар абдан көп. Булундай болбош керек. Анан аял заты 1-2 баргандан кийин эгерде баягы көк беттиги менен
же болбосо ошондой бир жарга такалган маселеси менен, же болбосо мындайча айтканда тажаалдыгы менен эле барып арызын өткөрбөсө, азыр арыз өткөрбөйт. Мамам ошо срочно Бишкекке кетиш керек болуп кетип калган учурда мен жумуштан келгенче жолдошум үйгө келген экен да. Кечирим сурады, көптөгөн сөздөрдү айтты, мен айттым кечире албайм, болбойт деп. Жашынакай эле кетип кал дедим үйдөн. Ошентсем кетпейм, бул менин үйүм деди. Андан кийин мен немеге кайрылдым, милицияга. Чыкпай атат деп, потому что менде коркуу сезим болду. Буга чейин да ушундайларды кылган болчу. Анан чакыргандан кийин ошо алып кетишти милициядагылар. Ошондо анан мага 1 айлык кылып ордер жазып берген. Анан жазып бергенден эле 1 күндөн кийин мага келди. Охранный ордер силерге келди деп. Мага ошо жумушума келип чыдап кетти участковый. Билбейм, мен күйөөм ушулга чейин кол деле көтөрүп көргөн эмесмин. Үй бүлөлүк зомбулук азыр баары эле тревога кылып атпайбы? Өсүп атат күндөн күнгө деп. Мына байымдагы бизде комитет болду. Анан өсүп атат деп баягы эметип атабыз. Анан бул өсүп атканы биз баардыгыбыз кайдыгербиз да. И ошол деле коомчулук, и ошол биздин жана үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо боюнча 17 субъект баарыбыз кайдыгер болгондуктан ушундай статистика чыгып атат го дейм да. Анткени эми бизге келген клиенткалар кээ бирлер айтып коет, мен ошо кошунама кыйкырып, атын атап чакырсам да милиция чакырып бир жардамга кол сунган жок. Же ошол эле көчөдө өтүп баратканда күбө болгондор дагы мына кайдыгерге кирип карап басып кетет. Даже элементарный 102-ге чалып айтат. Ошол эле биздин укук коргоо органдары дагы кээ бирде баягы сабатсыз, баары деп айтпайм, баарын күнөөлөөдөн алысмын, бирок кээ бир сабатсыз укук коргоо органдары семейный бул силердин личный жашооңор. Кан жалатып, бычак такап урат болчу да. Бычак такап бүт жүгүңдү дарбазадан чыгар дейт эле. Чыгарып коесуң да, таккап отура берет бычакты. Кетем дейсиң да, кетем десең ана бар кет, мен сени менен жашабайм деп бычак таккап көчөгө чыгарып коет да, эми алып кет дейт. Мен машина чакырып келсем көтөрүп кетемби баарын? Жок, алып кет. Көчөдө урат. Кошуналарым эч ким эчтеке де албайт. Коркот, баардыгы коркот. Ушундай күндөрдү көрсөтүп жүрдү. Ошо акыркы жолу лучше өлүп алайын дедим да. Лучше өлүп алайын дедим. Анан биз эми сабакка барабыз да. Анан айттым, бирөө айттым, устаза деп коет, ошого барып айттым. Мен өлүп алсам кандай күйдө болот дедим да. Чоң күйдө болот. Сен бул дүйнөдө тарткан азабың ал жакта жөн эле деди. Анан ошо өлгүм деле келбеди. Анан бир күн астын өлүп алайын деп тамбашка чыксам, кызым ушундай чыңырды. Кайра түшүп келет. Лучше дедим, астын өлгөндөн көрө мени өлтүрсүн, мен чувствовать этпей калайын дедим да. Сен ким менен тааныштың, ким менен бардың, ким менен жаттың деп элечи. Жалаң ошо кызганычтын эмесинен. Анан үйгө алып келип алып сабаган күндөрү болгон. Аябай сабаган, ошо муунтуп, аябай бир муунткан билем. Башы көзгө чапкылап туруп, кроватка ыргыта чаап туруп, телевизорду на полный громкость кыйкыртып коюп, чтобы соседтер укпагандай болупчу. Анткени үй ошондой барак үйдө болчу да. Анан кошуналар угулбасын деп телевизорду полный громкость кыйкыртып коюп, анан тепчү жерге теп, чапчу жерге чаап, аягында муунтуп. Эсимде ошо ойгонгондо ошо жаздыктан кумурска чыгып аткандай болуп ойгонгонду билем да. Ошо мен уктатып коюп, анан уже эсиме келип аткан кезим экен да, кийин ойлосомчу. Ошондо аябай таяк жегеним ошол. Ошондо чачыман жулуп, палас сүздүрүп, ошол күнү аябай жестокий таяк жегем. Анан жолдошум эмне болуп таяк жеп, жанагынтип эс алдырып жат деп жаткызгон, мен уктап калды деген окшойт. Эшикке чыгып кетти да, туалетке чыгып кеткенден кийин мен тура калып, телефонума бардым. Терезеден карасам, кайра бат эле келет деп. Туалет жактан келатканбы, анан мен эжеме чалгакка жетишип калдым да. Келатканда эмне болду дегенде эле үйдө айтып келгилечи, мен батыр сабап атат
десем эле тиги эжем ошо келип калды да, бат эле 15-20 мүнөт ичинде келип калды. Эми үйгө эмне болуп кирди? Ити да бар болчу, чыгып бирдеме болуп кирип, анан мени больницага апарып, жок биринчи ата-энеме апарды. Ата-энеме көрсөтүп, башым моундай чарадай, мурдум үстү шишиген, паласын рисункалары калганчы экен. Шишик да ошол көзүм, бетим моундай. Папам, мамамдар көрүп алып, милицияга беребиз деп, анан больницага апарып, травматологияга жатып 10 күн лечение алып чыккам. Ушу ички иштер органдарында өтө чоң көйгөй. Мисалы бүгүн кечинде кайрылуу болот, 102-ге кошуналар билдирет, кайдыгер эмес жарандар билдирет. Бирок деген эртең менен арызын алат жабырлануучу. Ага деген жанагындай күйөөсүнүн туугандары кысым көрсөтүшү мүмкүн, эл эмне дейт деген болушу мүмкүн. Ошо кээде ошо участковый милиционерлер менен да иштешкен күнүбүз болуп калат. Мен өзүм да 102-ге чалган учурлар болуп калат. Ошондой деген айтпайт да. Жазаны соттон суранып турсак дагы жабырлануучу деген биринчи жолу эле жасап атат. Кайталаган жок, мындай ичинде страх, мындай коркунуч пайда болуп кетет да. Балдарымдын атасы же болбосо деген кайын журтум эмне дейт, эл эмне дейт деп. Бир айта кетерим аял затына, эгерде жубайы жок дегенде бир чаап же бир укуп койсо эле, ошону кечирип койсо, ал системалык түрдө уруп сабоого жетет. Акыр аягы билип атасыз, көбүнесе адам өлтүрүү менен бүтүп атат. Адам өлтүрүү менен бүтүп атат. Ошол мындайча айтканда жубу өч алуу иретинде ажырашып кеткен күндө дагы барып кулак мурдун кесип өлтүрүп койгонго чейин барып атат. Ал ойлобой атат ошол кезде ошол өзүнүн эле балдары биринчиден жабыркап аткан. Баягы эле аял киши эми мындайча айткандачы, баягы иштеп кете алам деп жашоого алдыга чыккан аялдар бала чакасын багып кете алат экен. Анан баягы күйөөсүнүн көз карандысы болуп, күйөөсү тапкан акчаны жеген аялдар, анан баягы балдарым менен каяка барам деген менен кайра ошол жашоого кайра барат экен да. Анан ошол жерден анан колу кесилген, буту кесилген, анан астында өлүп алган адамдар ошол жактан чыгат экен да. Мага ушун күйөөм азыр айтып атат. Азыр өзүмчө квартирага чыгалы жүр деп ушундай атат мага. Өзүмчө квартирага жашаса билбейм, мага кандай болот. Өзүнүздүн ата-энеси менен жашаганда ушундай болот аткандан кийин өзүңүз эле айттым. Өзүңдү жашап калса кандай, сен эме кылбайсың го деп айткам. Мени тоготпойсуң депчи. Жашайбыз атат, бирок мен жок дедим уже. Көңүлүм калды да. Тажадым. Себеби тажадым. Жалаң ушундай жашоодон 15 жылдык жаштыгым кетти. 15 жылдык жашоом кетти. Жакшы үмүт менен жашап кетем деп жүрүп, билинбей эле 15 жылым кетиптир. Балдарым деги чоңоюп калды, андан көрө ач кулактан тынчыраак жашайын деп ушул кадамга бардым да. Кичинекейсинде атасыз калбасын деп ойлочумун. Бирок мен өзүмө чын аябай жетти. Тажадым. Жанагындай жаман сөздөрдү уккандан, буга чейин жеген таягымдан көржөмөдө эле ошондой экен да, таяк жегенде эле да көржөмөдө эле. Сотко бергенде ошого чейин барат деп ойлоп болуптур. Сотко берет деп ойлоп болуптур. Ажырашам деп ойлоп болуптур. Анткени айтып атпаймынбы, улам үмүттөнүп эле, кечирип эле жашап келдим деп. Мында деле ошентип эле жашай берет деген ою бар окшойт да. Менден аны күтпөптүр. Ошонун азыр моментте күйөөм менен жашабайм, экөөбүз эки бөлөкпүз. Бүгүнкү күндө үй бүлөлүк зомбулук кылмыш экендигин көбү билишпейт да. Анткени баягы менин үй бүлөм бул менин менчигим деген. Аял менин менчигим, урсам, сабасам өзүм билем, келегишпе деген көз караш биздин зомбулук жасаган адамдарда жашап жатат да. Ушу
үй бүлөлүк зомбулук жасаган адамдын жоопкерчилигин күчөтүү жаатында түшүндүрүү иштери жетпей жатат деп ойлойм да. Биздин улуттук менталитеттин айнамбы көбүн эсен зордук зомбулукка кабылган аялдар жана зордукка кабылган кыздарыбыз кайсы жакка кайрылаарын билбей калышат. Көптөгөн учурларда ата энесине айтканда ата энеси баягы кыз аял затын колдобой коет. Сен күйөөгө тийдиңби? Демек ошол күйөөң менен жашашың керек деп. Ошондой учурларда бизде Кыргызстанда бир топ кризистик борборлор бар. Ошол борборлорго кайрылса болот. Аякта жакшы специалисттер бар, юристтер бар. Көп ишмердүүлүгү бар алардын опыту да бар. Ошолорго кайрылып, такыр болбой калган учурда ошол жерден баягы жардам алууга болот. Ошо аял затына айтып кетет элем, эч качан жалгыз калдым деп ойлобосун. Сөзсүз түрдө өзүнө ишенип, эгерде үй бүлө тарабынан колдоо болбосо, жакындар тарабынан колдоо болбосо, ошол кризистик борборлорго кайрылсын. Уже көңүлүм жок болуп калды да алгачы. Анан мен уже кийинки ден соолугумду, кийинки жашоомду, кийинки баламдын өмүрүн, ден соолугун ойлоп, уже кийинки жашоомду ойлой баштадым да. Ошон үчүн мен баарына чекит коюп атам да. Эл эмне дейт деп жашоого уже антип жашагым келбейт да. Болгондо гана үйдөгүлөр жаша, кайда бармаксың деген сөздөн эле намыстанып жашап келгем да ушулга чейин. Тынчыраак эле ажырашып, ошол өзүмдүн үйүмдү негизи бергим келген жок, ал балага кала турган үй. Бала да чоңойот, Кудай буйруса. Азыр менин жолдошума берген күндө деле ал сатып жок кылат. Талабым эчтекем жок, ошо тынч эле ажырашып, тынчыраак кетким келет да негизи. Күйөөгө вообще эч качан тийбейм. Аллах карап турат. Көрдүм, биринчи турмушту да көрдүм, экинчи турмушумду да көрдүм. Андан көрө көз жок эле жашаган жакшы экен. Зато балдарым бар, жалгыз эмесмин. Ушуларга тарбиямды берип, окутуп,